3 баланын энеси Жаңылай күн сайын жашаган жеринде курулуп жаткан бала бакчанын жанына келип кабар алып турат. Анткени ал бала бакча ишке кирсе, балдарыны берип, өзү да бакчада иштесем деп пландап турат. Мындан улам айылдагы бала бакчанын курулушу эртерээк аяктаса дейт Жаңылай. Мен азыркы учурда 3 балам бар, 3-өө тең детсадка бара турган. Ошон үчүн мен азыр детсадтын башталганы жакшы деп ойлойм. Бирок батыраак аягына чыгарып, ишке киргизе дагы эле жакшы болот эле. 3 баламды да садикке берип, өзүм да ошол тармакта окууну бүткөнмүн. Бир жолу мен дагы ушул келечек айылынын балдарын дагы, элдерин дагы жумуш менен, садик менен камсыз кылат деген үмүттөмүн. Тезирээк бүтсө дагы жакшы болот. Бужум айылынын батыш тарабындагы ынтымак жаңы конушунда турак жай үчүн 400 адамга жер участогу берилген. Жаңы конушта эми гана эл отурук таша баштаган. Курулуп жаткан бала бакча айылдагы алгачкы соц объекти. Жергиликтүүлөр мектеп, ФАП курулса, элдин саны дагы өсөт дешет. Анан бул жерде ФАП менен мектептин дагы жайлары бар да, ошону дагы тезирээк аракет кылып бүтүрүп берсе жакшы болот. Эмне үчүн? Балдары ушул жерден узакка паска барып мектепке барышат да, биз машина менен апарабыз, кээ бирлери жөө барышат, ошон үчүн өзү жыга курулса жакшы болот да. 25 орундуу бала бакчанын курулушуна өткөн жылы Баткен облустук өнүктүрүү фондунан 4 миллион сом каражат ажыратылып, эл аралык уюмдар жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен да акча бөлүнгөн. Курулуштун калган бөлүгү да быйыл каржыланса, бала бакча ишке кирет. Курулуш иштеринин жалпы сметалык баасы 12 миллион. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион бөлүнүп, ал эми койка уюму тарабынан 2 миллион, биздин Баткен облустук өнүктүрүү фонд тарабынан 3 миллион 980 миң акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери жүрүп атат. Ал эми калган курулуш иштери 2025 жылы райондук жана областтык өнүктүрүү фонддор аркылуу дагы акча каражатыны бөлдүрүү аракетиндебиз азыр бүгүнкү күндө. Белгилеп өтсөк, облустук өнүктүрүү фонду 2024 жыл ичинде облуста 12 долбоорду ишке ашырган. Долбоорлор чакан ишканаларды ачууга, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жана инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.